Салам достор, бул жолу силер менен маалыматка бай, ары кызыктуу, ары таасирдүү Вьетнам өлкөсүнө болгон саякатыбызды чагылдырып беребиз. Кыргыз жана казак жарандарынын туристтик мекенине айланып жаткан Вьетнам. Бул өлкөгө акыркы учурда кыргыз жарандарынын көп баруусунун себеби визасыз режим. Ооба, эч кандай виза талап кылынбай эле бул жака бара алсаңыз болот. Биздин сапар кыштын ызгардуу мезгилинде болду. Өлкөбүздө -15, -20 градус болуп жаткан учурда кыштан дароо эле жайга секирик жасагандай, ал жактагы аба ырайы +25-30 градустун тегерегине барып түштүк. Саякатыбыз Вьетнамдын түштүгүндө жайгашкан Начанг шаарында болду. Бул жака Алматы шаарынан түз каттан болгондуктан чөнтөккө ыңгайлуулук келтирип турат экен. Аэропорттон түшкөн соң болжолдуу 30-40 мүнөттө даректелген мейманканага жетип, дароо бул өлкөгө кызыкка бай учурларын көрүүгө камынып жаттык. Баарына кызыктуу кантип баруу керек, канча каражат кетет деген суроо болсо керек. Анда бул суроолорго жооп берели. Эгер сиз жеке өзүңүз маршрут түзүп барып келүүнү кааласаңыз, анда кымбатка түшөрү анык. Авиабилет карап, мейманкана издөөдө, алдын ала ээлеп коюу же брондоодо кыйынчылыктар туудуруп, ошол эле учурда баасы да кымбатка түшөрүн байкап көрдүк. Ооба, турдун пакетине салыштырмалуу. Тур менен баруу эң ыңгайлуу. Башкысы күн сайын баалар өзгөрүп алмашып турган болбосо. Тур менен барган үчүн болжолдуу 2 адамга 1200 акш доллары же 100 000 сом болду. Бул каражаттын ичинде эмнелер кирди? 10 күндүк эс алуу, 2 тарапка тең авиакаттам, аэропорт мейманкана, аэропорт автобус, 3-4 жылдыздуу мейманкана, плюс эртең мененки тамак аш менен. Анан бонус катарында Начанг шаарынын 1 күндүк экскурсиясы бекер кошулуп берилди. Бул албетте тандаган тур компанияңызга салыштырмалуу. Биз барган тур агенттиктин аты Фансан KG. Убакыттан пайдаланып бул компанияга ыраазычылык билдиребиз. Андан арылай кошумча чыгым түшкү жана кечки тамагыңыз үчүн, ошондой эле өзүңүз каалаган аймактарды көрүп келүүнү кааласаңыз, башка жакынкы шаарлар үчүн турлар уюштурулуп турат. Ал үчүн дагы өз эркиңиз менен барып келсеңиз болот. Баса тамактын баалары Бишкектеги кафе-ресторандардан бир азга арзаныраак. Жалпылап алып карасак, бир кишиге 65 000, 75 000 сомдун тегерегинде каражат болсо, кеңири эс алып келүүгө болот. Тарыхына токтоло турчу болсок, Вьетнамда 4000 жылдан ашуу тарыхы бар. Бул өлкө Азиянын эң байыркы цивилизацияларынын бири болуп эсептелинет. Жана баарыбызга белгилүү бул Вьетнам согушу. Анын келип чыгуу себептери 1858 жылдан баштап Вьетнам Франциянын колониясы болуп турган. 1941 жылы Хо Ши Мин аттуу жаран көз карансыздык кыймылын түзүп, 13 жыл аралыгында 1954 жылы француздарды жеңип, эки өлкөгө бөлүнгөн. Түндүк жана түштүк болуп. Түндүгү коммунисттик режимди кармаса, түштүгү капиталисттик өлкө болгон. Эң маанилүүсү, түштүк Вьетнамды Америка Кошмо Штаттары колдоп, түндүккө каршы согуштарды уюштуруп турган. Ал эми түндүк Вьетнам СССРден жана Кытайдан колдоого ээ болуп, 1973 жылы түштүк Вьетнамды басып алып, өлкөнү бириктирген. Ошондон тарта бүгүнкү күндө да коммунисттик Советтер Союзунун байрактарын көрүүгө болот. Эми сиздер менен Начанг шаарынын көчөлөрүн аралайбыз. Туристтик аймакка ылайыкташтырылып, шарты мүмкүн болушунча мамлекет түзүүдө. Бирок элдин жашоо шарты өтө деле көңүл жылтаарлык эмес. Балким калкынын санынын көптүгүнөнбү, айтор жакырчылык калк ичинде кадыр эсе байкалат. Маймылага киносундагы ат менен бай жибелер ошондой. Мында кызыктуу фактылардын бири бул мамлекет өзү бай болуп, бирок элдери кедей келет экен да.
бизге салыштырмалуу бизден дагы өзүбүздүн тил менен айтканда ыктыбас болушу. Баягындай жолго эле чыгып жатып, жолдон эле кирин жууп, чоң адамдар баскан жерде эмне айтор, кичине баягындай туристтерге өздөрүнүн жаман жактарын мындай ачык эле көрсөткөн жактар да бар экен. Анан туристтер үчүн дагы бөлүнгөн атайын шаарча, жергиликтүү тургундар үчүн бөлүнгөн шаарча болуп бөлүнөт экен. Эгер бул шаарга келсеңиз, кайсы жерге барууңуз керек, анда бир чекеден баштайлы. Башна Панагар. Бул Чампа цивилизациясынын архитектуралык мурасы болуп саналат. Алар 7-12 кылымдарда курулган жана Чампа падышачылыгынын диний борборлорунун бири болгон. Башня Янгпо-Нагар аттуу жергиликтүү деңиз жана түшүмдүүлүк кудайына арналган. Мында келген туристтерге өлкөнүн маданиятын чагылдыруу максатында ушул сыяктуу иш-чаралар болуп турат экен. Эң көп баягы Будда дини болгондугуна байланыштуу корейлер көп келет экен. Анан ошол чыгыштагы япондор, кытайлар аз маз. Анан албетте Орто Азиядан казактар да келип турат экен. Жана көрдүк. Баса бул жерге кирүү да акылуу. Аны мен төмөндө айтып өткөндө бир күндүк шаар ичине бекер турдун алкагында бул жака да бекер кирсеңиз болот. Кийинки аймак болсо Пагада Лонгшон. Бул аймакта узун тарыхка ээ болуп, көптөгөн туристтердин агымы бүтпөй, кирип чыккандар көп экен. Жыландар шоусу. Экзотикалык өлкө болгондуктан жыландар көп экен. Ошол эле учурда жыландардан жасалган дары-дармектер менен тамак-аштар күнүмдүк жашоосунда кадимкидей эле көрүнүш экени байкалып турат. Таксиде кетип атырык. Негизи баалашсаң арзан экен. Берип отуруп баалашып, өзүнүн мындай жестер менен түшүндүрүпчү. Жөнүндө мынча акча десе, алып кете бергенде болбойт экен. Тегиники экезеге чейин түшүрүп баалашып кетсеңиз болот. Бул жерде болсо 36 миң болжолдуу кыргыз сомуна канча болот дене? Почти 120-130. Ушундай экен. Бул жакта негизинен эмес машина жок экен. Муралилер. Насир. 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 Албетте, мындай өлкөнүн көчөлөрүндө басып, сейилдеп жүрүп, кыргыз болгондон кийин мындай ойлор мени бир чарбытып өтпөй койбойт. Вьетнам кандай оор күндөрдү кечирсе да, экономикалык жагдайы бизден бир топ өйдө өнүккөн өлкө. Жана биз бул мамлекеттен эмнелерди үйрөнсөк болот. Албетте, биринчи кезекте туризм жагын. Биздин табият, биздеги жаратылыш алдыңкы 15-20 жылда топ 10 өлкөнүн арасына кирүүгө толук мүмкүн. Бул үчүн таштандысыз таза коом куруп, элибиздин маданиятын жогорулатып, билимдүү жаштар менен өзүбүз кыялданган Кыргызстанды курууга эмнеге болбосун. Дагы бир шаарды алаканга салгандай кылып көрсөтүүчү аймакты көздөй сапар алдык. Бул жактын аты Чудабао.
Мында биз тек кичинекей мезгилибизде Джунгого сапар берүүсүнүн телесериалындагы каармандарга туш болдук. Эки чыккандан онда макина кимдесин бар. Маймылага артында устаз. Анын артында байжы. Нонун атын ким экенин билбейм. Жок, кинода бар, аты эстен чыгып кетти да. Кинонун разыгрывается, жана Джунгого сапары. Эми сиздерге бир күндүк Далат шаарына болгон сапарды баяндап берели. Тамактангандан кийин болжолдуу негизи биздин шаардан Далатка чейин 3 саат дейт. Азыр 1 саатка деле жүргөн жокпуз да, 2 сааттан ашуун убакыттан кийин ошол Далат шаарына жетип кеткенбиз. Турдун баасы киши башына $100 түзүп, тамак аштан башка кирүүчү билеттерге дейре бардык чыгымдар ошол сумманын ичинде болду. Жолдун узактыгы 3 саат, бирок биздин маршрут 2,5 саат деле жеткирип койду. Эң алгач дагы бир жергиликтүү элдин демилгеси менен курулган храм дагы деле оңдоо иштери жүрүп жатты. Так, Далат шаарында биринчи локация Пагада деген ошо храмды түшүндүрөт. Мына ушундай. Азыр биз Далат шаарындагы жергиликтүү тургундар өздөрү курган храмдын ичинде жүрөбүз. Ушул жерден ошол баягы Франциянын колонияларында болуп турган шаарлар да көрүнүп турат деп жакты. Wi-Fi бар экен. Андан кийинки локация болсо асма жол менен шаардын үстүнөн табиятка баа берүү болду. Эң кызыктуу учур, адреналин тартуулоочу убакыт бул Роддельбан аркылуу шаркыратмага түшүү. Мында кезек күтүүнүн арты жүздөп саналат. Шаркыратмага барганда да өтө деле таң калуу болгон жок. Себеби биздеги Аксы районундагы Карагам шаркыратмасы мунун алдында кооздукка өтө эле бай. Деген менен шартты түзүп, маркетинг жакшы болсо бизде деле туристтердин арты үзүлбөйт. Күндүн жыйынтыктоочу сапары Crazy House. Далат шаарындагы дүйнөдө эң кызыктуу жана өзгөчө архитектуралык имараттардын бири.
Бул сюрреалистик мейманкана атактуу испан архитектору Антонио Гауди стилинде курулган жана табият менен фантазиянын айкалышы катары таанылган. Crazy House кадимки имараттарга окшошпойт. Ал жапайы дарак, үңкүр, тешик дуалдар жана ири тепкичтер менен курулган. Анын дизайны табият менен жуурулушуп, шыбакталган тамырлар, жаныбарлардын айкелдери жана үңкүр сыяктуу бөлмөлөр менен кооздолгон. Crazy House дүйнө жүзүндөгү эң кызыктуу 10 архитектуралык имараттын катарына кирет. Жана көптөгөн саякатчылар үчүн Далатка сөзсүз баруу керек болгон жайлардын бири. Дагы бир туристтерди өзүнө тарткан жай Crazy House деген алыш менен ушундай өзгөчө стилде курулган мейманкана экен. Бул үй негизинен 20-кылымдын орто чегинде салынып да. Бул жай тууралуу кызыктуу фактыларга токтоло турчу болсок, Crazy House советтик архитекторлордо окуган Данг Вет Энга тарабынан курулган. Алгач адамдар үйдү өтө жапайы жана акылга сыйбаган деп эсептешкен. Бирок кийин ал дүйнөлүк архитектурада шедевр катары таанылган. Имарат күн сайын кеңейтилип турат жана азыркыга чейин курулуш иштери уланууда. Анын кирүү акысы $2,5 AQSh. Кезекте сиздерге Начанг шаарынын картадан карап, чакан пароход дейбизби же кайыкпы айтор, ошолор турган жерге мопед жалдап алып жөнөдүк. Мында бир аралды айланып келүү $1,000,000 дейт. Бул бизге 3,000 сом, бирок баалашып отуруп $400,000 түшүрүп, $1,200,000-300 сом тегереги 1 сааттык сапарга чыктык. Мында эсте калчу эң сонун көзүрмендер менен аралда жайгашкан ар түркүн туристтик имараттар, деңиз жаныбарларын өстүргөн суу үстүндөгү үйлөр, айтор өз баасына татыктуу учур болду десем жаңылышпайм. Ошентип видеонун да соңуна жакындап баратабыз. Маалымат иретинде биз барган убакта Бишкекте Вьетнамга түз каттам жок болчу. Бүгүнкү күндө Бишкек багыты боюнча каттамдар ачылды. Бул албетте эс алып келүүгө дагы жаңы мүмкүнчүлүк. Эгер сиз арзан баада барып келүүнү кааласаңыз, орусча айтканда гараж турларды күтүп издеп, ошол менен барып келсеңиз болот. Анда бул видеодо көптөгөн видео тасмалар жана маалыматтар айтылган жок. Кеңири тереңдеп билүү жана изденүү сиздин колуңузда. Бүгүн Вьетнамга болгон биздин сапарыбыздын акыркы күнү. Тууралуу 9 күн мурда келген болчук. Мындагы ар бир өзүнүн табияты, жаратылышы, элдердин баягы бири-бирине болгон жасаган мамилелери менен ар бир көзүрмө менен өзгөчө эсте калды. Ар бирибизге жараткан жакшы күндөрүн аябасын. Өлкөбүз да өлкөн өлкөлөрдүн катарына кирип, туристтердин мекенине айлансын. Кийинки Кыргызстандын ичиндеги аймактардан жолукканча аман туруңуздар.